Экономика өсүп, баалар түшүүдө. Деген менен экономикадагы оң жылыштар бир караганда гана байкалат. Эгер салыштырмалуу анализ жүргүзө келсе, анчалык деле мактанаарлык сандарды көрө албайсың. Өнүккөн өлкөлөр экономикалык өнүгүүнүн негизги бир гана жолун тандашат. Бул адамдык ресурс. Болгондо дагы дүйнөлүк өзгөрүүлөр менен кошо жарышкан, күн сайын билимин өөрчүткөн, сынчыл ой жүгүртө алган адамдык ресурс. Ал эми мындай мыкты алдыңкы ресурстарды алды менен баланын эркиндигине басым жасаган мектептер даярдайт. Кыргызстандын билим берүү системасы кимди даярдайт? Алдыдагы жарым саатта Капитал командасы сереп салат. Биз менен болуңуз. Кыргызстан июль айын дефляция менен жыйынтыктады. Керектөөлөрдүн баасы орто эсеп менен 1%га төмөндөдү. Улуттук статистикалык комитеттин маалыматы боюнча азык-түлүк жана алкоголсуз суусундуктардын баасы 2%дан ашык арзандаган. Азык-түлүктөн башка товарларга жана алкоголдук ичимдиктердин баасы 0,1%га төмөндөгөн. Бирок кызматтарга коюлган тарифтер калк үчүн 0,6%га жогоруласа, тамеки азыктары 0,5%га кымбаттаган. Июль айындагы дефляция Ош шаарынан башка өлкөнүн бардык аймактарында болду. Ошто бул учурда да баанын өсүүсү байкалган. Жайдын экинчи жарымы арзан тамак аштын мезгили болуп эсептелет. Ошондуктан дефляциянын катталуусунда таң калыштуу эч нерсе жок. Финансисттер бул мезгилдик эле көрүнүш экенин эске салышат. Мисалга 2016 жылдын август айында дефляция 2,7%ды түзгөн. Бирок товар менен кызматтарга баа дайыма эле түшө берсе, бул экономикага терс таасирин тийгизиши мүмкүн. Белгилей кетсек, Кыргызстандын бийлиги өзүнүн жетишкендиктеринин катарына өлкө өткөн жылды баалардын түшүүсү менен аяктаганын да кошуп келген. 2016 жылдын жыйынтыгы менен дефляция 0,5%ды түзгөн. Нельзя все время ставить себе цель, чтобы цены постоянно снижались, потому что для экономики это, может быть, для населения это хорошо. Дайыма эле бааларды төмөндөтүүнү максат кылбоо керек. Анткени баалардын түшүүсү калк үчүн жакшы болгону менен экономика үчүн анча жакшы эмес. Япондордун тарыхына карай турган болсок, алар дайыма дефляция менен күрөшүп келишкен. Себеби биз эртең же бир айдан кийин баалардын төмөндөй турганын билсек, товарларды сатып албай коебуз. Биз билебиз, телевизорлордун баасы, компьютердин баалары түшөт. Унаалар арзандай турганын билебиз. Ошондуктан андан дагы жакшыраак бааны күтүп, акчаны чогултуп эле отура беребиз. Дефляция ушундай эффект берет. Суроо талапты кескин түшүрөт. Анан өндүрүшчүлөрдө сатуу болбой, өнүгүүгө жүгүртүү каражаттары болбой калат. Ошол себептүү узак мөөнөттүү планда көзөмөлгө алынган инфляция дефляцияга караганда жакшыраак. Азыр бул мезгилдик көрүнүш. Менин пикиримде азыр инфляция зыян келтирбеген чекте кармалып туруусу үчүн өкмөт дагы, улуттук банк дагы чыгымдарды көзөмөлдөш керек. Ал ортодо өлкөнүн ички дүң продуктунун көлөмү дагы өсүүдө. Расмий маалымат боюнча 2017 жылдын январь-июль айларынын аралыгында ички дүң продуктунун жалпы көлөмү 240 миллиард сом, азыркы орточо курс менен санаганда 3,5 миллиард долларды түзгөн. Бул деген ички дүң продуктунун деңгээли өткөн жылдын ушул эле маалына салыштырмалуу 6,9%га өскөнүн билдирет. Бирок 2015 жылдын биринчи жарым жылдыгына караганда 2%га төмөндөгөн. Ички дүң продукт бул макроэкономикалык анализдеги негизги көрсөткүч жана анын көлөмүн көбөйтүү шайлоо алдында талапкерлердин негизги убадасы. Керек болсо негизги талапкерлерден башкы көзүр деп айтса болот. Ал эми макроэкономикалык анализдин максаты болсо калктын жашоо турмушунун абалын аныктоо. Деген менен калктын жашоо деңгээлин ички дүң продукттун көлөмү толук ачып көрсөтө албайт. Кыргызстан өңдүү импорттон көз каранды болгон өлкөлөр ички дүң продукту туруктуу валюта менен санашы керек. Эгер ВВПнын соңку жылдагы өнүгүү темпин доллар менен карай турган болсок, анда ал терс көрсөткүчтө жана буга девальвация себеп болот. Ички дүң продукттун Кыргызстандагы өсүү көрсөткүчү канча экенин айтуу кыйын. Анткени өлкөдө көбүнө эсе эсепке алынбаган формалсыз экономика. Улуттук статкомитет расмий сандарга таянып эсептейт. Ал эми кыргызстандыктар баарын эле ачык, расмий көрсөтө бербейт. Очень большая часть экономики и большая часть бизнеса. Экономиканын ири бөлүгү, бизнес коомчулуктун же калктын көпчүлүгү азыркы кезге чейин формалдуу эмес экономикада жашайт. Дүйнөлүк банктын баалоосу боюнча бул көрсөткүч 30-35%га чейин жетет. А бирок ким далилдей алат, бул 50 же 60% эмес, чын эле 30-35% деп. Ага жараша экономиканын өсүшү же өлкөнүн жалпы ички дүң продуктунун көлөмү расмий булактардагы маалыматтардан кескин айырмаланышы мүмкүн.
Расмий маалыматтар Улуттук статистика комитетинен алынат. Ал эми Статком бул маалыматтарды болсо декларациядан чогултат. А биз билебиз, биздин көпчүлүк жарандарыбыз декларацияны ачык толук толтурбайт. Өз мүлкү жөнүндөгү маалымат менен бөлүшкүсү келбейт. Делиться с тем, что у них происходит. Ички дүң продукт экономикадагы реалдуу картинаны көрсөтпөйт. Мисалга коңшу Кытай ВВП номиналу боюнча АКШтан кийинки эле экинчи орунда турат. Өткөн жылы Кытайдын ВВПсынын көлөмү 11 триллион 218 миллиард долларды түзгөн. Кытайдан кийин 2 эсе аз көрсөткүч менен Япония турат. Бирок бул сандар кытайлыктар япондорго караганда жакшы жашайт дегенди түшүндүрбөйт. Биринчиден, Кытайда калктын саны Японияга салыштырмалуу кыйла көп. Андыктан ички дүң продукту калктын санына бөлүп жана калктын сатып алуу мүмкүнчүлүгүн эске алуу зарыл. Бирок мында дагы талаштуу жагдайлар бар. Мисалга, ички дүң продукттун адам башына эсептелген үлүшү боюнча дүйнөдө Катар мамлекети лидер. Жана бир катардыкка 127 666 доллар туура келет. Если поехать в Катар, то видим, что там... Эгер Катарга барсак, ал жерде какыраган чөлдү, жолдорду гана көрөбүз. Анан алардын жашоо деңгээли же катарлыктардын өнүгүү деңгээли Европа мамлекеттериндеги жарандардыкынан алдаганча алдыда деп айтууга болбойт. Европа мамлекеттериндеги ички дүң продукттун көрсөткүчү боюнча Катарга салыштырмалуу төмөн турганына карабай, европалыктардын жашоо турмушу алдаганча жакшы экенин билебиз. Мында кептин баары улуттук байлыктын теңсиздик бөлүнүшүндө. Өлкөдөгү капиталдын ири үлүшү чакан топко туура келип, калган масса жакыр жашаган өлкөлөр бар. Ошондой эле улуттук байлыкка көбүрөөк масса ээлик кылган мамлекеттер бар. Жөнөкөй эле мисал, коңшу Казакстан, Россия ал турсун Түркмөнстан ВВПнын калктын санына тийген үлүшү боюнча Кыргызстандан алдыда. Бирок бул өлкөлөрдүн жашоо деңгээли кыргызстандыкынан кескин айырмаланат деп айтууга болбойт. У нас нет больших энергоресурсов, над которыми можно было бы... Бизде алардын үстүнөн көзөмөл орнотуп, анын аркасынан акча табууга мүмкүн болгон энергоресурстар жок. Ооба, бизде алтын бар, бирок алтындын ири бөлүгү аны биздин мамлекет менен бөлүшкөн чет элдик компаниянын колунда, жеке адамдын эмес. Ошол себептүү биздин мамлекетте жарандар тапкан капиталдын ири бөлүгү өндүрүшчө кайра өндүрүү эмес, соода менен байланыштуу. Демек, соода менен байланыштуу болгондуктан бул жерде атаандаштыкка жол ачылат. Ага жараша салыштырмалуу карай турган болсок, биздин өлкөдө ошол эле Казакстан же Россияга салыштырмалуу көбүрөөк жарандар капиталдын көп бөлүгүнө ээлик кылат. Ал эми өлкөдөгү реалдуу экономиканын абалын бир катар башка дагы индикаторлор менен анализдөөгө болот. Мындай индикаторлор көп. Алардын бири жарандардын жашоо узактыгын эсепке алса, башкасы тамак аштын сапатына карап анализ чыгарат. Ну и очень важно следить за двумя главными индикаторами. Население наше предпочитает Анан албетте эки негизги индикаторго көңүл буруу зарыл. Адамдар бул жерден кетүүнү артык көрөбү же биздин жер, биз акылыбыз, колубуз менен жасап жаткан нерселер биздин калкты гана эмес, башка адамдар дагы бизге келип иштеп жашоону каалай тургандай өзүнө тартып турабы? Кийинки индикатор бул акча. Адам кандай иш кылбасын аны акча менен баалайт. Акча анын эмгегинин жыйынтыгын өлчөй турган универсалдуу ченегич. Ага ылайык капитал келет же чыгып кетет. Кыргыз бийлиги негизги жетишкендик бир катары көрсөткөн экономикалык индикаторлордун бири бул мигранттык которуулар. Улуттук банктын маалыматына карасак, мигранттык которуулар ушул жылдын май айынын жыйынтыгы менен өткөн жылдын ошол эле маалына салыштырмалуу 40% өскөн. Бул болсо өлкөдө адамдык капитал чыгып кетип жатканынын анык далили. Эгер Россияга көбүр эсе арзан жумушчу күч кетсе, өнүккөн Европа, Америка мамлекеттерине акылдын экспорту агылууда. Өнүккөн өлкөлөр экономикалык өнүгүүнүн негизги бир гана жолун тандашат. Бул адамдык ресурс. Болгондо дагы дүйнөлүк өзгөрүүлөр менен кошо жарышкан, күн сайын билимин өрчүткөн, сынчыл ой жүгүртө алган адамдык ресурс. Ал эми мындай мыкты алдыңкы ресурстарды алды менен баланын эркиндигине басым жасаган мектептер даярдайт. Кыргызстандын билим берүү системасы кимди даярдайт? Сереп салып көрөбүз. Кыргызстанда жалпысынан 2236 орто мектеп болсо, алардын 92си менчик мектептер. Өлкөнүн башкы мыйзамы ар бир жаранга мамлекеттик билим берүү уюмдарында негизги жалпы жана орто жалпы билимди акысыз алуу укугун берет. Бирок Конституция менен корголгон бул укук Кыргызстандагы бир дагы мектепте сакталбайт. Ата-энелер орто мектептерде билим алган балдары үчүн акча төлөөгө мажбур. Класстык фонд, мектептин ремонту, кароолчуга, коопсуздук кызматына, тазалыкка, майрамдарды турлай класс жетекчинин белек печкегине, боор шыпыргы менен тряпкага деп жатып, орто эсеп менен бир окуучуга жылына 6-7 миң сом жумшалат. Ал эми жеке менчик мектептердин баасы мындан эселеп жогору.
Жеке менчик мектептер негизги эки топко бөлүнөт. Алардын бири окуучуга жалпы орто билимге ээ болгондугу тууралуу эл аралык үлгүдөгү аттестат берсе, экинчилери Кыргызстандын үлгүсүндөгү аттестат менен чектелет. Дагы бир өзгөчөлүк эл аралык мектептерде билим берүү англис тилинде жүргүзүлөт. Мындай орто окуу жайларында көбүнчө өлкөдө эмгектенген чет элдик жарандардын, дипломатиялык кызматтарда, эл аралык уюмдарда иш алып барган адамдардын уул кыздары билим алышат. Азаттык радиосунун жыл башында жарыялаган макаласына ылайык, Кыргызстандагы эң кымбат мектептердин сап башында QSI эл аралык мектеби турат. Жылдык окуу акысы $23.800 чейин жетет. Кирүү төгүмү $300. Балдар саат 8ден саат 16га чейин окушат. Бүтүрүүчүлөр окуунун соңунда Американын сертификатына ээ болушат. Оксфорд мектебинин бүтүрүүчүлөрүнө да эл аралык сертификат тапшырылат. Бул жерде окуу орус тилинде жүргүзүлсө $4.000, англис тилинде билим берилсе $13.000. Бир класста 20га жетпеген окуучу билим алат. Тамак аш дагы каралган. Мындай мектептердин катарын СК Бишкек дагы толуктайт. Бул жердеги билимдин акысы $9.170 $14.155 чейин. Окуудагы жетишкендиктери, социалдык статусуна карап арзандатуулар каралган. Кембридж Silk Road эл аралык мектебинде окутуу англис тилинде жүрөт. Окуучулар 12 жылдык билим алышат. Бир класстагы окуучулардын саны 15 баладан ашпайт. Окуу саат 8ден кечки 6га чейин. Билим берүүнүн акысы болсо жылына $9.000ден $11.000 чейин каралган. Ал эми Сибат же азыркы аталышы Сапат мектептеринде бир окуучуга жылына $2.000ден $3.500 чейин төлөөгө туура келет. Кыргызстанда Сапаттын 50ге жакын мектеби бар. Ошондой эле өлкө аймактарында билимкананын 10 мектеби бар. Бишкектеги Аутса билимканада бир жыл билим алуунун акысы $5.174 турат. Жеке менчик мектептер негизинен Бишкек, Ош шаарларында жана Чүй облусунун аймагында көп жайгашкан. Абитуриент, Алтын Башат, Илим, Звездочка, Приоритет, Таалим жана Эврика мектептеринде окутуу орус тилинде жүргүзүлөт. Окуунун бир айлык акысы бул мектептерде $145 $300 чейин жетет. Кыргызстанда республикалык бюджеттин 20% билим берүү тармагына жумшалат. Билим берүүгө мынчалык каражат дүйнөнүн башка бир дагы өлкөсүндө бөлүнбөйт деп бийликтегилер канчалык ишендирбесин, билим берүүнүн сапатына ичи чыкпаган жарандар абдан көп. Алар Советтер Союзунан калган билим берүү системасын заман шарттарына ылайыкташтырып, окутуудагы жаңы усулдарды колдонуу керектигин белгилешет. Нааразы болгон ата-энелер мектептерде чектөөлөр көп экенин эске салып, балдардын эркин өнүгүүсүнө басым жасап, байма-бай өткөрүлө берген экзамен жана сынактардан баш тартуу керек деген ойдо. Чолпондун уулу Кутбол Бишкектеги мамлекеттик мектептердин биринде билим алат. Кутбол сабактарына жакшы жетишип, алдыңкы окуучу болгонуна карабай, мугалимдерден такай эскертип алат. Кептин баары анын кыймылдуу, активдүүлүгүндө. Мугалимине Кутболдун партага түз отурбаганы жакпайт. Антип баспа, андай кылба, түз бас, бул чет менен бас, оң жак менен бас, сол жак менен бас деген сыяктуу сөзсүз түрдө чектөөлөр бар да. Мисалы үчүн мени часто мындай өтө көп эмеге чакырышат, мектепке чакырышат да. Эң жалгыз эле претензия ошо баланын жүрүм-туруму. Жүрүм-туруму албетте баягы өтө тентектик кылып, кандайдыр жаман иш кылса, ал башка кеп да. Бирок менин өзүмдүн мисалымда көбүнчө эжекесинде койгон претензиясы сабакта аябай жакшы окуйт, бүт баардык жагынан жетишет, өтө активдүү, анан ушу жүрүм-туруму 2. Психологдордун айтымында адам партада түп-түз отурган абалда эркин ойлоно албайт. Чын-чынына келгенде бул адамдардын эркин ой жүгүртүүсүн чектеп, солдаттай кылып тарбиялоого багытталган советтик саркынды ушул кезге чейин мектептерде сакталып келе жатат. Дагы бир ушул бул системанын чектөөлөр көп деп атпайлыкпы, ошол чектөөнүн дагы бир аябай чоң минусу бул ошол бир эле системада бир эле трафарет бар. Ошол трафаретке салып көрөт дагы, эгерде баланын өзгөчөлүгү ошол трафаретке дал келсе, болду, отличник. Эгерде ошол трафаретке кичине эле дал келбей калса, бүттү, двоечник или троечник, бул жаман окуучу, да? Балким ал трафаретке түшпөгөн, анын сонун жакшы качестволору, таланттары, жөндөмдөрү бардыр. Ошол нерселер эске алынбайт, да? Анан ошол системадан, ошол трафаретке түшкөн гана, туура келген гана бир мындай армия эме кылат, пайда болот. Бирок ошол психологдордун көп эмелеринен байкайм, окуйм, ошондо мынтип айтышат да. Именно ошол жашоодо кандайдыр бир ийгиликтерге жетишкен, адамзатына кандайдыр бир пайда алып келген, улуу чыган адамдар, личностьтар, бул ошол как раз таки ошол 3 менен 4кө окуган балдардын ушул уровеньден чыгат экен дагы.
Жаннаттын кызы болсо мектеп босогосун ушул окуу жылында аттайт. Кыздын ата-энеси мектеп тандоону 2-3 жыл мурда эле башташкан. Борбор калаада тандоо жетишээрлик болушу мүмкүн, бирок окууга кирүү оңой болгон эмес. Жеке менчик мектептер кымбат, мамлекеттик мектептердеги билим берүү системасы болсо дайым эле учурдагы талаптарга шайкеш келбейт. Бирок Жаннатты нааразы кылган жагдай бул мектептердин босогосун жаңы аттап жаткан баланын билимин текшерүүчү экзамен. Биз мектепке барганда эчтеке талап кылынчу эмес, өзүңдүн атыңды атачусуң, анан кандайдыр бир түстөрдү же болбосо айбанаттардын аттарын деген сыяктуу. Азыр кадимки эле экзамен биз мисалы үчүн 2-3 класстан 4 класстан окуган темаларды сурашат экен 5-6 жаштагы балдардан. Анан ата-энелер ошондуктан 3 жашынан баштап, 4 жашынан баштап ар түрдүү мындай жанагы даярдоочу ийримдерге берип, атайын подготовительный мектептерге беришет экен да. Менин оюмча бул бир чети бизнес, а бир чети азыркы талаптын, азыркы замандын талабы. Өтө маалымат көп, азыркы балдар чоң көп билим алыш керек, ошондуктан талап дароо эле мындай катуу коюлабы деген ой болду да. Анан кийин биздин кызыбыздан дагы экзамен алышты. Бирок экзамени жок, жөн эле мына балаңарды кабыл алабыз деген мектепти биз жолуктурган жокпуз. Баарында эле мамлекеттик болобу, жеке менчик болобу, баарында эле ошол экзамен. Анан ал экзаменде кандай критерийлер менен жүргүзүлөрү түшүнүксүз, ар кимдики өз каалагандай окшойт. Бирок билим алууну эми баштаган окуучуга ушундай талап койгону менен мектеп өзү бул балдарга мезгил талабына жараша билим бере албай жатат. Анын далили бүтүрүүчүлөрдүн билиминин деңгээли. Жалпы республика боюнча 2017 жылы орто мектепти аяктаган 62 000 баланын 55-и гана жалпы республикалык тестирлөөдөн эң жогорку бал алып, президенттин алтын сертификатына ээ болду. Бул 1000ден бири дагы эмес, 1127 баланын ичинен бирөө гана жогорку бал алган. Мындан улам өлкөдөгү мектептер эркин ой жүгүрткөн, келечекке койгон чоң максаттары бар инсандарды эмес, эптеп жан багуунун айласын көргөн орто окуунун аяктары менен колунан көчө шыпырып, жүк ташыгандан башка көп нерсе келбеген, чет элге барып кара жумушчу күч боло алган гана эмгек мигранттарды тарбиялап чыгарууда. Бул тарбия ошол эле бала бакчадан башталууда дешет ата-энелер. Мисалы үчүн бир кайталап жадатма ырларды жаттатып эле кереги жок, менин оюмча билимдерди беришет экен да. Анан биз ошону мектептерден байкап, анан эң көп үй тапшырмаларын беришет экен. Анан кийин 1-класс, 2-класс окуган балдардын ата-энелери менен сүйлөшсөк, алар ыйлап ушу кызыбыз, балабыз жетишпей атат. Окууга биз да кошо окуп атабыз. Кээ бир айымдар ушу жумушунан да чыгып кетет экен да. Кызын же баласын окутабыз деп. Аталган тармакта ийгилик жараткан мамлекеттердин бири Финляндияда балдар мектепке Кыргызстандагыдай эле 7 жаштан барып башташат. Эң кызыгы бул өлкөдө окуучуларга үй тапшырмасын беришпейт. 13 жашка чейин балдарга эч кандай экзамендер каралган эмес. Мындай билим берүү системасы менен дүйнөлүк рейтингде Финляндия 5-катарда турат. Азыр өнүккөн өлкөлөрдүн билим берүү системалары тездик менен өнүгүүдө. Мурдатан калыптанып калган айрым эрежелер өзгөртүлүп жатат. Бул өзгөртүүлөргө бир сабакты бир эле учурда 2 мугалим өткөнүн же 2 сабак бирге берилгенин кошсо болот. Мисалы үчүн география менен англис тили, математика менен би сабагы чогуу өтүлөт. Алдыңкы өлкөлөр балдарды оюн аркылуу окутуп, окутуу процессин тажатма эмес, кызыктуу кылып, окуучуларга жашоодо керек болгон зарыл жөндөмдөрүн өөрчүтүү аракетин жумшоодо. Өнүккөн өлкөлөрдө мугалим, окуучу жана ата-эне тең укуктуу тараптар катары эсептелет. Башкача айтканда, билим берүү процесси мугалимден гана көз каранды эмес. Айталы, Германияда окуунун жүрүшүндө кайсыл тарап болбосун билим алуунун сапатын жогорулатуу үчүн өзүнүн сунуштарын киргизе алат. Бул өлкөдө Бишкектегидей мектепке кабыл алуу учурунда эч кандай сынак же тестирлөө болбойт. Капиталга интервью берген Германиянын Вальнар-Рейне шаарындагы орто мектептердин биринде англис тилинен сабак берген Халил Сарпашан балдар мектепке экзамен тапшыруу үчүн эмес, билим алуу үчүн келиш керек деген ойдо. Мектепке жаңы кирип жаткан балдар үчүн эч кандай тест жок. So actually we have the school system starting in primary school. So in Germany, primary school takes 4 years. So pupils start at the age of 6 with schooling to the age of 10 in primary school. Германияда мектептеги билим берүүнүн биринчи баскычы башталгыч мектеп. Бул жерде 6 жаштан 10 жашка чейин 4 жыл окушат. Анан башталгыч мектепте балдарга базалык билимди берип, окуп, жазганды үйрөтүшөт. Бизде мектепке жаңы кирип жаткан окуучулар үчүн эч кандай тесттер жок. Мектеп өзү бул нерселерге үйрөтүүсү керек. Баалоонун бир эле түрү бар. Бала башталгыч мектепти аяктаган соң мугалим сунуш берет.
Баланы мындан ары кайда жиберүү керек? Окутуунун деңгээли жогору болгон гимназиягабы же көпчүлүк билим алган орто деңгээлдеги мектепкеби? Окууда кыйынчылыктар болгон балдар үчүн биринчи деңгээлдеги мектептер бар. Баса азыркы билим берүү системасы абдан кызуу талкууланган саясий темалардан. Мисалга, мугалим башталгыч мектепти аяктаган окуучу окууда көп жетишкендиктерге ээ болгон жок. Ага мугалимдердин жардамы же атайын программа керек болгону үчүн аны биринчи деңгээлдеги мектепке жиберүүнү сунуштаган күндө деле акыркы чечимди ата эне жана окуучу кабыл алат. Бул мугалимдер үчүн бир аз оор. Анткени бир класста окууга өтө жөндөмдүү жана окууда кыйынчылыктар болгон окуучулар болушу мүмкүн. Жөндөмдүү үйрөтүү мугалимдин ишинин маанилүү бөлүгү. One big part of the teacher's job that he tries to give, we say, a complete knowledge. And this is the complete knowledge is not just reading the book and answering some questions. Жөндөмдөрдү үйрөтүү мугалимдин ишинин маанилүү бөлүгү. Биз комплекстүү билим берүүгө аракет кылабыз. Комплекстүү билим өзүнө китепте жазылганды гана окууну же кайсыл бир суроолорго жооп берген билимди гана камтыбайт. Мисалы үчүн биз мамлекеттик институттар же ири компаниялар менен иштешебиз. Бизде практикалык билимдин күнү деген күндөр бар. Компания же уюмдардын менеджерлери, бийлик өкүлдөрү биздин мектепке келип окуучулар менен пикир алышып, кандайдыр бир пайдалуу оюндарды өткөрүшөт. Муну менен биз комплекстүү билим берүүгө аракет кылабыз. Бул иштин бир бөлүгү. Бир жагынан мугалимдер китеп менен гана окута бербейт, түрдүү өнүктүрүүчү оюндарды да колдонушат. Эксперттерди чакырышат, экскурсияларды өткөрүшөт. Биз окуучулар менен тез-тезден мектептен сырткары чыгып турабыз жана биздин чөлкөмдө эмнелер болуп жатканын да изилдейбиз. Мисалга, окуучулар менен Берлинге, Бундестагга барып, федералдык чогулуштун иши менен таанышабыз. Мен окуучуларга өлкөдөгү саясий система кандай иштегенин билүү жана окуу абдан маанилүү деп ойлойм. What's happening in our region? We go, for example, to our Bundestag. This is the government building in Berlin. This is, for example, very important for pupils and also for teachers. How does political system work in Germany? Предметтерди билүү бул мугалимдин балдарга үйрөткөн жөндөмдөрүнүн бири гана. Also, the government, the education department in Germany noticed that there is a gap in teaching. And then, as you said, we started to teaching with skills. So we have like 4 major skills. We have personal skills. Билим берүүнүн реалдуулуктан оочолугун Германиянын билим берүү департаменти да белгилейт. Ошол себептүү биз балдарды 4 жөндөмгө үйрөтө баштадык. Биринчиден, бул жеке жөндөмдөр. Мисалы, мен кантип отуруп, кантип сүйлөшүм керек, жаңы билимди кантип издөө керек, өзүмдү кантип көрсөтүүм зарыл. Андан кийин социалдык жөндөмдөр. Адамдар менен кантип байланышып, кантип сүйлөө керек, топтордо кантип иштей алам, мага көбүнчө пассивдүү ролдор туура келеби же активдүү боло аламбы. Биз ошондой эле практикалык түрдө колдонулган методикалык жөндөмдөрдү да беребиз. Мисалга, мен китептерде окуган ыкмаларды жашоодо колдоно аламбы? Ал мага кандай жардам берет? Анан 4-түнчү түрү бул адатта китептерде бар сабактар боюнча билим. Китептеги билим бул биз балдарга үйрөткөн 4 жөндөмдүн бири. This is just knowing what is inside the book. So this, what you mean, this subject knowledge is just one part of 4. And this is with complete education. Биз балдарга билимди кайдан жана кантип издөө боюнча көп кеңеш беребиз. When you want to give a perfect lesson, you should really emphasize all 4 skills in the way you teach your pupils. But we know that in all-day teaching, sometimes it's difficult to give an emphasis or to teach really all 4 skills. Эгер сен идеалдуу сабак өткүң келсе, анда албетте 4 жөндөмдү тең үйрөткөн элементтерди кошуу керек. Бирок биз билебиз да, баарын заматта үйрөтүү абдан оор. Германияда мугалимдин максаты жана ролу бул жерге салыштырмалуу башка деп ойлойм. Биз балдарга окуусуна жардам беребиз. Окуучуларыбызга алар кандай жана кантип жаңы билимди издей ала турганы боюнча кеңештерди беребиз. Бул жогоруда биз сөз кылган биринчи жөндөмдү үйрөтүү. Андан соң биз алынган билимди кантип колдонуу керек экенин көрсөтүп жана айтып беребиз. Бул экинчи жөндөмгө үйрөтүү. Анан мисалга топтордо иштөө сунушун беребиз. Бул дагы бир байланыш жөндөмү. And like this, of course, perfect lesson and perfect teaching should contain all of these skills. Мугалим, окуучу жана ата эне сый-урматтын өз ара үч бурчтугу. Yes, absolutely. So this is also the way in Germany it was taught in past. But with reform, with
different thinking, with developing school system, really we have some kind of trial. Мурда Германияда мугалимдердин ролу сиз айткандай эле сиздерде кандай болсо ошондой эле болгон. Мугалим башчы, ал эмнени кантип билүү керек экенин айтат. Бирок реформанын жыйынтыгы, талкуулоо жана мектеп билим берүү системасынын өнүгүүсүнө ылайык бизде мугалим, окуучу жана ата-эне деген 3 бурчтук калыптанды. Жана бул 3 бурчтуктун баардык бөлүгү тең бирдей. Албетте, сабак учурунда окуучу туруп алып ойго келгенин кыла бербейт. Бирок жалпысынан биз мугалимдер жогору, ал эми окуучулар төмөн турат деген нерсе жок. Биз бир деңгээлдебиз. Мындай болгондо окуучулар да жакшы түшүнүшөт, анан тартынбай эле суроо бере алышат. Мында чыр чатактарды да чечүү оңой. Өзүн өзү сындоо абдан маанилүү. Мен мугалим катары, мен туура айттым, болду деп айтпайм. Мен деле адаммын, ката кетиришим мүмкүн. Анда менин окуучуларым мистер Сарпашан, балки муну бир аз башкача кылабыз деп кайрылышат. Анда менин реакциям мындай болот. О, сонун, өтө жакшы идея. Албетте биз силер айткандай кыла алабыз. Бул Германиядагы билим берүүнүн айырмачылыгы. Бул чын эле өз ара сый урматтын 3 бурчтугу. Ата-энелер дагы мугалимдер менен байланыша алат. Сабактарда эмнелерди айтып берип жатканы тууралуу сураса болот. Жалпы эле кандай сабак өтүп жатканы тууралуу программага кандайдыр бир өзгөртүү киргизүү сунушун да бере алышат. Албетте мен профессионалмын, кантип окутуу керек экенин окугам. Бирок мугалимдер окуучуларды да, алардын ата-энелерин да угушат. Балдардын алдында турбагыла, аларга баргыла. And what also is very important is, for example, in teachers' education at university, one of the most important rules is don't teach your pupils from the front. Мисалы үчүн университеттеги окуунун жүрүшүндө келечектеги мугалимдерге айтышат. Негизги эреженин бири окуучулардын алдында, класстын алдында тапшырма берип гана турбагыла деп. Сен директор эмессиң, сен мугалимсиң, класска бар, ар биринин жанына бар, кичинекей топтордо иште. Бул окутуунун ушундай методологиясы. Мугалим адам ката кетириши мүмкүн, аларды оңдоо менен биз өзүбүз өнүгөбүз. Sometimes, very often, for example, in English language, if I don't know some word or if I don't know at the moment how to say something, the pupils help me. They say, look, Mr. Teacher, we can do it like this. This is the word you're looking for. And it's just like little things like this. Эгер мен кайсы бир сөздү билбесем, эгер англисче бир нерсени айта албай турсам, менин окуучуларым мага жардам беришет. Алар айтышат, агай, карасаңыз бул тапшырманы биз мындай кыла алабыз, же сиз таппай жаткан сөз могул деп. Жана бул ушуга окшош кичинекей кырдаалдар. Бирок менин ишимде окуучулар мага келип мындай деген учурлар болгон. Мистер Сарпашан, карасаңыз, эгер сиз бизге күнүгө ушунча көп үй тапшырмасын берсеңиз, бизде мындан көбүрөөк кылууга мотивациябыз болбойт. Башка сабактарга да убактыбыз жетпей калат. Балким сиз бизге берилген үй тапшырма боюнча ойлонуп көрөсүз деп. Анан мен ойлоном, балким чындап эле үйгө мынча көп көлөмдөгү эмес, сапаты жагынан көбүрөөк тапшырма берсемби деп. Башкача айтканда, алар үйдө тажап кетпегендей аз тапшырма кылышат, бирок сапаттуу билим менен. Бул аларды көбүрөөк шыктандырышы мүмкүн. Биз мугалимдер жөнөкөй эле адамдарбыз. Ооба, биз университеттен билим алдык, бирок биз дагы ката кетирип алышыбыз мүмкүн. Анан директорбу, окуучу же ата-энеби маанилүү эмес, мен ар дайым жөндүү айтылган сынга ачыкмын. Качан менин ишимдеги кемчиликти көрсөтүшкөндө мен капаланбайм. Мага мындан да мыкты болуумду көрсөтүп жаткан окуучуларыма рахматымды айтам. Анткени окутуу бир орунда турбайт. Бул дайыма өнүгүүнүн жолу. Качан университеттен келгенде, сен айткандын баарын эле окуучулар жасай бергендей, сен баарын билген Кудай эмессиң. Менин 50-60 жаштагы кесиптештерим бар. Алар келип айтышат, элестет бул окуучу келип мага тигини муну айтты деп. Мен айтам, бул менин өсүүмө мүмкүнчүлүк, жана мен ушундай маселелер менен келген окуучуларыма ыраазымын. I say, thank you, pupil, for showing me how I can get better. Жакшы мугалим бул бос дагы, дос дагы жана билим дүйнөсүндөгү навигатор дагы. Actually, a good teacher is someone who can be boss at the same time, who can be friend, and who can be navigator when it's necessary. Менин оюм боюнча жакшы мугалим бул бос дагы, дос жана навигатор дагы болуп алган адам. Кээде сен бос болушуң керек. Балдар болбогон нерсеге деле алаксып калышы мүмкүн. Сырттагы чымчыктын учканына деле. Жана сен айтышың керек, отургула, өзүңөргө келгиле, сабакты улантабыз деп. Кээде сен балдардын теманы оңой түшүнүүсүнө жардам берген навигатор болушуң керек. Анан албетте окуучуларың сага ишениши үчүн алардын досу болушуң керек. Сен түшүнүшүң керек, мугалим катары өз ишиңди гана аткарбай, идеалында окуучуларга коомдо татыктуу ордун таба алган жакшы адам болуусуна жардам берип жатасың. You as a teacher not only do your job,
that you as a teacher, of course, in best way, try to make them to humans after school who are able to have a good position in society. Бул Capital командасы даярдаган экономика обзору болду. Ушул жана башка экономика, бизнес темалар менен кесиптешим Айсулуу Текинбаева 3-күнү ушул эле маалда тааныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.